негизи сулуулук дегенде эле менин эң биринчи эле элесиме сулуулуктун символу Таттыбүбү Турсунбаева элесиме келет. Ар бир эле кыргыздын жүрөгүндө Таттыбүбү Турсунбаева орун алса керек. Ошондуктан мен Таттыбүбү Турсунбаева эжекемди сулуу деп эсептейм. Анан айтышат Таттыбүбү эжекемди убагында сулуулуу келбети менен гана сулуу эмес, жан дүйнөсү, ички дүйнөсү менен сулуу деп айткан экен да. Анан мен ошого кошулам. Ички дүйнө менен сырткы дүйнө байланышып, бири-бирине айкалышып турса, ошол сулуу. Анда кыялың дагы жакшы болуш керек деп ойлойм. Анткени айдай чырайыңды иттей кыялың бузат деген сонун макал бар бизде. Албетте, сөзсүз түрдө негизи эле мына ошол себептен Таттыбүбү кыргыздын залкары кыргыз айымдарынын сулуулугунун эталону деп бекеринен айтылбаса керек. Эмне себептен бул тууралуу биз кеп козгодук? Анткени бүгүн бизде мейманда Таттыбүбү Турсунбаеванын бир тууган агасы, актер, обончу, Кыргыз Республикасынын эл артисти Нурхан Турсунбаев агайыбыз жана жубайы Жепара Турсунбаева келген. Кош келиңиздер. Маанайыңыздар кандай, жакшыбы? Жакшы. Албетте, Таттыбүбү Турсунбаева апабызды десек жаңылышпайбыз. Биз көрбөй калганбыз, бирок ошентсе дагы Таттыбүбү Турсунбаеванын кандашы, жандашы сизди көрүп, азыр маек куруп атканыбызга абдан чоң сыймыктанабыз деп айтсам жаңылышпайм. Биз сиздерди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кош келиңиздер. Рахмат. Эме мындай да Таттыбүбүнүн ошо чыгармачылыкка, искусствонун бийиктигине чыгышына, анын калыптанышына биринчиден үй бүлөчүлүктөн, анан ошол бизде өскөн айлана чөйрөдөн, анан кийинки тарбиядан, мектептен, андан сырткары жогорку билим алгандан болуш керек. Анан эме биз үй бүлөчүлүктө мындай элек бүт чыгармачылык адамдар болгон. Менин чоң атам Турсунбай чоң комузчу, манасчы, дастанчы, куудул адам болгон. Ал эми өзүмдүн атам Турсунбай Мырзалы болсо, Токтогул Сатылгановдун эң кенже окуучусу, чоң композитор, акын, дастанчы болгон. 39-жылы Москвадагы ДК-да катышкандардын бири, Атай Огунбаевдер менен. Анан апакебиз болсо ушунча колу колунан көөрү төгүлгөн адам эле, ошол апамды тарткан, сулуулук жагынан Таттыкем апамды тарткан. Анан биз ошо 5 бир тууган элек. Улуу агайым Жумгалбек чоң сатирик акын, чоң музыкант болгон. Андан кийинки Сатсырбек байкем да чоң комузчу, музыкант болгон. Анан менден кийин Таттыбүбү Эжеңер, анан эң Таттыбүбүдөн кийинки инибиз Имамады чоң художник, монументалист болгон. Анан эми тагдырды ушундай экен, бирок Таттыкем экөөбүз удабыз. Мен 4 жаш улумун. Бирок ошо кичинекейинен баштап мен өзүм тарбиялагам. Анан ошо кичинекейинен баштап ырчылыкка, бийчиликке, ушундай оюндарга ушундай кызыккан татынакай кыз эле да. Өзү бетке чапма, ушундай адамды өзүнө тартып алган бир укмуш касиеттери бар эле. Анан эми азыр мына азыркы долбоордо мен бир нерсени айткым келип атат. Эми Таттыбүбү боюнча кыргыз журтчулугубузга маалым, биринчиден Таттыбүбүнүн кандай адамгерчилиги жөнүндө, анын сулуулугу, анын таланты, кино менен театрга калтырган эмгектери бул кайтараңыз. Мен үчүн баягы бир тууган катары Таттыбүбү өлгөн жок. Мен үчүн дайыма тирүү. Анан эми мындай эле да, ошо Таттыбүбү кичинекейинен баштап ырга ушундай берилген кыз эле, драм кружокторго ачкан, мектепте тарбияландык. Ошол менимче ушул Таттыкем кичинекейинен баштап мен чыгарган обондордун көбүн жатка билчү. 180ден ашык ырымды Таттыбүбү ырдаган учурунда. Анткени мен нота билбейт элем, Таттыкемден сурачым, Таничка деп эркелетет эле. Таничка, баягы ырды айтып койчу десем, ана дароо эле айтып берчү. Ушунчалык эске тутуучу укмуш эле да, феноменальный болчу. Кокустан бир кинолорго, Индиянын кинолору болор эле да. Ошого кирип кайра чыкчу, Индиянын ырларын текст менен жаттап алып, оonu менен ырдап чыкчу. Мен таң калчу элем да. Анан эми мына азыркы долбоордо ушундай болуп атат. Эми кино жаатында, театр жаатында эл журтчулугубузга билинет. Бирок ырчылыгы боюнча көп айтылбай келатат да. Анткени карындашымдын 2 үн боюнча ырдаган эмеси бар. Элдик ырлар менен ырдайт. Анан классикалык.
ошо Ташкентте окуп жүргөндө Булбул деген дүйнөлүк бар, Соловей деген. Ошону чоң концерттерде Атайын Таттыөнү чакыртып туруп, чоң концерттерде чыккан. Анан мунун дагы бир жаңылыгы бар, көп эл билбейт. Мына Чыңгыз Айтматовдун Асма көпүрөсүндө Болот Шамшиев тарткан Сүй жаңыры деген. Ошондо Москвадан жазылган, классикалык уюм менен жазылган ыры бар. Бул укмуш да, укмуш. Анан эме Жакшы. Айтсаңыз, Жапар айым, мына ушул долбоор тууралуу, бул долбоор эл аралык долбоор деп атап жатыптырсыздар, улуттук бир алгачкы сынак деп жатыптырсыздар. Кененирээк айтып берсеңиз, мына ушул долбоор тууралуу. Рахмат. Биринчиден, урматтуу калай калк, мынакей түндө өткөн кадыр түнүңүздөр менен, ошо кадыр түндө эмнени кааласак, эмнени ойлосок, ошо ар бир ата уулдун ошо ойлогону, көздөгөн максаты ишке ашып, ушу тилеги орундалсын. Анан бул долбоор боюнча мынакей өзүңүздөр билесиздер, кыргыз искусствосу көп тармактуу, ошонун ичинен баягы ар бир тармактын акырындап баягы элдин учу кур эмес экен, ошо ар бир тармактын өзүнчө бир нукка түшүп келаткан жайы бар. Мынакей айтыш өнөрчүлүгү, манас айтуу өнөрчүлүгү, кино тармагы дегендей. Анан ушу кыргыз профессионалдык музыкасы тууралуу эмнегедир ушу көп жылдардан бери эле көмүскөдө калгандай да. Анан мен эми жолдошум ушу Нуркан агайыңыздар баягы кош канаттуу чыгармачылык инсан болгондуктан көпчүлүк ушу баягы музыка жаатында кыргыз искусствосун чоң эмгек сиңирген адам болгондуктан ушул музыка жаатында ушул көптөн бери ушу түйшөлүп жүргөн ушул профессионалдык музыканга бир ык койгон бир долбоор жазсамбы деп өзүм ушу көптөн бери ойлонуп жүрдүм эле. Себеби баягы өзүмдүн кесипчилигим боюнча врачмын, бирок баягы искусство тармагына анча мынча бир аз болсо да кызмат өтүп атабыз. Анан ушул көп жылдардан бери ушу долбоорлор менен иштейм да, баягы кошумча киреше булагы катарында. Анан буга чейинки долбоорлорум көпчүлүгү баягы балдардын укугун коргоо жаатында болуп келсе, анан биринчи улуттук долбоор кылып ушул кыргыз профессионалдык музыкасын дүйнөлүк аренага алып чыгуу боюнча атайын долбоорду иштеп чыктым. Бул долбоорду баштаганымдан 4 жыл мурун ошо бир идея жаралып, анан ошондон кийин ушул 2 жыл ушу долбоордун үстүнөн иштеп, анан бул долбоорду баягы кандай таризде көрө алам жана кандай таризде өткөрсөк да анан баягы эл аралык категориядагы көз каранды эмес аналитик эксперттер бар. Ошолор менен баягы кызматташууга туура келди дагы. Анан ошо бизде ошо Кыргызстанда баягы элдин калың катмарына сиңип калган оюнчу композиторлордун каталогун түздүм дагы. Анан чыгармалары боюнча толук маалыматты камтыган ошол маалыматты ошо аналитиктерге берип, аналитиктер ушу 2 жыл изилдеп чыгышты да. Анан кийин негизи кыргыз профессионалдык музыкасын бир гана музыка жаатында эмес, ошол музыканын ичинде ошол дүйнөдө эң бир кооз тилдердин катарына кирген кыргыз тилинде, анан көпчүлүк басым ошол кыргыздын элинин улуттук баалуулуктарына, үрп адат, каада салтына ошо басым көрсөтүлсө деген ниетти мага билдиришкенден кийин, анан ошонун ичинен ошо Нуркан агайыңыздардын чыгармачылыгына көбүрөөк көңүл бурушкан экен. Себеби Нуркан агайыңыздардын чыгармачылыгында баягы улуттук баалуулуктарга ата эне, бир тууган, карындаш, ага, жеңе, чоң эне, чоң ата, жар жарай, кадыр түн, же болбосо ата мекенге сүйүү жана башка ушул сыяктуу элибизде кандай баалуу нерселерге де биз ык койгобуз, ошол таризде чыгармалар тандалды. Ошо Нуркан агайыңыздардын 400дөн ашык чыгармалардын ичинен ошо 52си тандалган экен. Анан ошо былтыркы 2017-жылы баягы ошол аналитиктердин жыйынтыгы менен Нуркан агайыңыздар ошо 48% алган экен. Ошондон баштап анан кайра бир аз анча мынча оңдоо түсөө киргиздик дагы Нуркан агайыңыздардын чыгармалары менен. Ошол баягы келечекте ошо бир улуттук брендке айланган ошо сынак болуп калсын деп ошо ыр толкундары деген ат менен ошо жарыялап ошо өткөрүүнү долбоорлоп турабыз. Мынакей бир ай гана мөөнөт калды ошо башталарына конкурсубуздун. Анан бул конкурста атайын ошо калыстык болсун иретинде ошол кара кылдык ак жарган башка мамлекеттердин дагы ошол эл аралык категорияда жюри деген статусу бар чыгармачылык инсандарын чакырып атабыз. Мисалы
Турция мамлекетинен Айхан Хелвасы деген булардын мыкты тенору бар, ошо музыка илимдеринин доктору, эл аралык категорияда жюри деген статусу бар. Казакстандан болсо Халид Нуралиев деген мыкты тенор бар, бул киши дагы баягы музыкалык илимдеринин доктору, эл аралык категорияда жюри деген статусу бар. Россия мамлекетинин Башкортостандык Любовь Буторина деген меццо-сопрано ырчысы баягы келе турган болду. Бул кишинин дагы баягы илимий даражасы ошо докторлук жаатында баягы жакталган экен. Андан тышкары Азербайжан мамлекетинен Сабина Вахабзаде деген меццо-сопраносы келатат. Бул кишинин да эл аралык категорияда жюри деген статусу бар экен. Ал эми Кыргызстандан болсо өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз улуттук композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чөкеев белгилүү композитор, Токтогул атынын мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Бул киши негизи кыргыз маданият чөйрөсүндө калыстыгы боюнча баягы калыстыгы ак жарган адам деп коет го, чыгармачылык инсан. Мындан тышкары композитор оюнчулардан болсо ошо Сардарбек Жумалиев агабызды ошол калыстар тобуна киргизип атабыз. Анан баягы долбоордун автору катары мени киргизишкен экен. Анан мен ушул учурдан пайдаланып көп нерсе бир анча-мынча ыраазычылык билдирип кетким келет. Ушу азыр эми ушу биздин Кыргыз Республикасынын билим берүү маданият маалымат жана туризм министрлиги ошо колдоо көрсөтүп атайын уюштуруу комитети түзүлгөн дагы. Ошондо ушу 7 дубандын баягы өкмөттүн өкүлдөрү, мындан тышкары ошо баягы коопсуздук жаатына да көңүл бурулуп, мынакей ички иштер министрлиги толугу менен ошо бизге колдоосун көрсөтөт. Тышкы иштер министрлиги, президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясы, мындан тышкары ошо баягы кыргыз улуттук маданиятына кайдыгер эмес инсандардын колдоосу менен өтө турган иш-чара болуп турат. Анан буюрса ошо жакшы деңгээлде өткөрүп алабыз деген ниет кылып турабыз. Анан кийин Нуркан айыбыздар жана айтып өттү, ушул убакка чейин таттуу жеңиздердин ушу көпчүлүгү сулуулугуна, баягы актрисалык чеберчилигине көңүл бурулуп келсе, ал эми азыр болсо ошо таттууну эжеңерге арнап ушу биринчи айлампасын дүйнө элине мактаныч кылып таттуу эжеңердин кыргыздын кыздарынын сулуулугу кандай болуш керек жана кыргызда чыгармачылык инсанын сулуулугу ошол эле учурда ошол вокал искусствосуна таттуу эжеңердин кошкон салымы боюнча ошо көбүрөөк басым көрсөтүү менен ошо кыргыз профессионалдык музыкасын дүйнөлүк аренага алып чыксак деген үмүтүбүз бар. Кудай буюрса келечекте ошол кыргыз элинин атынан бренд боло турган бир жакшы сынак болуп калат деп үмүттү артып турган чагыбыз. Эң сонун абдан жакшы мына ушул улуттук бир долбоор аталып, мындан да ары улана турган мыкты долбоорлордон болот деп ишенебиз. Бизге мына ушул долбоордун кененирээк айта кетсеңиз. Ушул долбоордун атайын жобосун чыгарганбыз. Жобосунда толугу менен ушул китепченин ичинде ушул сынактын өтүү шарттары, баягы байгеси тууралуу жана ушул келаткан вокалисттерге кандай талаптар коюлуп ататынан тышкары кандай чыгармалар, кандай таризде аткарылыш керек, мына ушунун баары толук ушул китепте камтылган. Анан бул сынакка 20 жаштан 45 жашка чейинки академиялык вокал өнөрүн аркалаган ырчылар гана катыша алат. Мынакей азыр конкурска, мынакей кече ошо конкурска каттоо аяктады. Жалпы аягы 103 баягы катышууну ниет кылган баягы ырчылар, вокалисттер баягы сунушун берген экен, бирок бизге анан кече комиссияны карап чыксак, көпчүлүгү эле баягы бул конкурстун талабына жооп бербегендер көпчүлүк болбосо дагы бир 30-40% ошол талапка жооп бербей калды документациясы. Эми алар капа болбойт болуш керек, себеби биякта баягы эми конкурстун жобосу бул конкурстун мыйзамы да. Анан мыйзам сакталган жерде бул ар дайым баягы тактык болот. Ошон үчүн ошо конкурс жаңы башталганда эле ушул бир калпсыздыктарды кетирбейли деген ниетте эми чыгармачылык адамдар туура түшүнөт деген боюнча ошо кече комиссияны ошо баарын тең тактап чыктык документацияларды. Анан баягы
документтер өткөндөргө мынакей кечээден баштап каттарды жөнөтүп атабыз, чакыруулар жөнөтүп атабыз, конкурстун программасы тууралуу маалыматты жөнөттүк. Ал эми баягы документациясы өтпөй калгандарды толугу менен документациясын арттуу өздөрү кайтарып берген турабыз. Анан ошо конкурстун башталыш күнүнө чейин ушу китептин 2 бөлүгү чыгат. Анда толук ушул конкурска катышкан 52 чыгарманын нотный материалдары менен чыгат. Мындан тышкары ошо конкурска кандай салым кошуп аткан инсандардын баарынын сүрөтү менен ошо ар кимисинин ошол кандай ушул конкурска тиешеси барлардын баарын тең толугу менен ошо китепке чыгарып коелу деп атабыз. Анан ошол учурдан пайдаланып ушул кыргыз искусствосуна кайдыгер эмес, жалпы меценаттыкты көздөгөн инсандарга колдоо көрсөтүп аткан инсандардын баардыгына терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби атайын ошо тактык болуш үчүн ошол меценаттардын дагы толук маалыматы менен кимиси канча каражат менен колдоп атат, бул сынакка атайын ошо китепке чыгарып коелу деп атабыз. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мындай чоң долбоор бир эле адамдын колун же болбосо бир эле биздин Нурканбек Турсунбаев атынын эл аралык кайрымдуулук фондунун күчү менен ишке аша турган долбоор эмес. Ошондуктан баягы жалпы колдоп аткан жалпы жетекчилерге, жалпы меценаттарга жана катышып аткан конкурсанттарга ийгилик каалоо менен терең ыраазычылык билдиребиз. Баарына ак жол. Ушул сынакта биз жок дегенде ушул вокал өнөрүн аркалагандарга бир жакшы бир баягы кадам таштаганга, алга кадам таштаганга бир өбөлгө боло алсак, мен ойлойм ошо конкурс өзүнүн ошондо максатына жеткен болот деп. Кайсы жерде болот? Конкурс Чолпон Ата шаарында Чыңгыз Айтматов атынан Рух-Ордо маданий борборунда 11 июлдан 17 июлга чейин бул конкурстун өтүү күндөрү. Мындан тышкары конкурс аяктагандан кийин конкурстун жеңүүчүлөрүнө жана чет мамлекеттен келген жюрилерге, биздин өзүбүздүн Кыргызстандан катышкан жюрилерге, атайын чет элден келген баягы өкүлчүлүктөргө бир сый көрсөтүү иретинде атайын ушул долбоорубуз бир эле баягы искусство жаатында эмес, эл аралык Кыргызстандын туризмге бир чоң кадам таштаган атайын сынак болсун деп, атайын ошол бир чоң иш-чара, ошол менен иш-чара менен уланмакчы. Себеби ошол конкурстун жыйынтыгы менен биздин ошо экскурсиябыз бар Манас Ата комплексинде, Талас шаарындагы жана Чуңкурчак жайлоосунда, бул Чүй областындагы. Ушундай чоң иш-чаралар. Канча келет атат, кайсы мамлекеттерден айтып? Ошо азырынча ошо заявка бергендердин 11 мамлекеттен келгендер, бирок ошонун ичинен 4-өөнүкү документациясы туура келбей калды. Баягы элди күн менен ырдап жүргөн ырчылар дагы ошо баягы катышууну ниет кылганы бул жакшы, бирок элди күн менен ырдаган баягы конкурска катышабыз деген ниет кылгандар документацияларын тапшырган экен. Бирок эми жоо деген бул мыйзам, дагы кайталап өтөйүн. Ошон үчүн биз баягы так жоодо кандай жазылса дал гана ошо жоонун негизинде иштөөнү туура көрдүк. Анан байге фонд 1 миллион сом, Кудай буйрса, гран-при $5000, $350 000 сом, биринчи сыйлык $3000, $210 000 сом, экинчи сыйлык $140 000 сом, $2000, анан үчүнчү сыйлык болсо $1000, $70 000 сом. Мындан тышкары баягы финалга өтүп, бирок орунга илинбей калган ар бир катышуучуга $35 000 сомдон диплом менен атайын ыйгарылмакчы. Сонун эң мыкты бир элибизге сиңе турган мыкты сынак болот деп ишенебиз. Сынак болот окшойт. Албетте катышуучуларга ийгилик каалайбыз. Ал эми Анан мындай азыр келе тургандар да мындай болот. Ирандан келип атат, Россиядан келип атат, Азербайжандан келип атат, Туркиядан, Казакстандан келип атат көпчүлүгү. Анан мунун баардыгы кыргызча ырдап келишет. Мына даже жанагы жюрилер өзүлөрү ошо бирден жюрилер өзүлөрү кыргызча ошол жана менин чыгармаларымды ырдап келген атат. Демек бул кийинки поколениега, кийинки эл журтубузга дагы бир сабак болот деген ойлойм. Эң сонун агай, абдан жакшы. Сиздин өнөр бейнеңизге назар салсак, өмүрүңүздүн көпчүлүк бөлүгүн театрга, өнөргө арнап 300ден ашуун обондо жараттыңыз. Мына ошол обондордун арасында элибизге сиңип, элибиз угуп, бирок бүгүнкү күндө азыр бизди карап отурган элибиз сиздин өзүңүздүн аткарууңузда уккусу келип отурган телекөрүүчүлөргө арнап бир жагымдуу чыгармаларыңыздан аткара берсеңиз деп сизден сураналы. Макул эми мына азыр ораза айтып болуп атат, өзүңөр билесиздер, жакындап калды. Баардыгын ошол кабыл болсун деп тилек кылабыз. Анан кече
Кадыр түн болду. Муну көпчүлүк мусулмандар жалпы эле жакшы кабыл алдык. Анткени жакшылыкка, жакшы үмүткө болду. Анан ошол негизи Кадыр түнгө арналган бир ырым бар эле. Ошону ушу байбичем экөөбүз аткарып берели. Жакшы болот, келиңиздер. Сөзү Ырысбүбө Сагынбаева деген акын кыздыкы. Урматтуу достор, көңүл бурабыз. Taştabarım gel oturçu canıma, Türülükte bütmek düşüp kamılığa, Törümdüğü konuğum bulu dünümdün, Tavaktartam ak süydün aldığına, Törümdüğü konuğum bulu dünümdün, Tavaktartam ak süydün aldığına, Tatlı şarap sunamaru sezimden, Meyman dostu ak dilimden sevilgen, Arpam olup jüröktörünü güç eritken, Konuğum bol, bugün sırrımı çekişken, Arpa bolup jüröktürdü güç eritken, Konuğum bol, jürök sırrımı çekişken, Konuğum bol, bugün sırrımı bölüşken, Gönül cilim, olaylıçı sögülgen, Kaytıp gelibes bir gün emez bir müddet, Kadır tünüm, sizge atayını bölüngen, Kaytıp gelibes bir gün emez bir müddet, Kadır tünüm, sizge atayını bölüngen, Kadır tünüm, sizge atayını bölüngen. Баракелде. Эсиңиздерге сала кетсек, бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, актер, композитор Нуркан Турсунбаев агайыбыз жана жубайы Жапара Турсунбаева. Жапара айым, айтсаңыз, негизи эле мен бүгүн ынандым. Ар бир кыйын эркектин артында кыйын аял турат деген нерсеге. Анткени Нуркан агабыз менен биргеликте чогуу чыгарма аткарганыңыздан кийин сиздин өзүңүз айтып өткөндөй кесибиңиз медицина кызматкери болгондон кийин мындай талант сизде кайдан? Нуркан агабыздан чогуу жашап же сизге өттүбү мындай? Чындыгында булбулдукунда үнүңүз бар экен. Рахмат. Эми мындай да, баягы мен өзүм бала күндөн ыргашыктуумун да. Анан баягы айылдын деңгээлинде, райондун деңгээлинде анча мынча ырдап бираз лауреат болуп жүргөм. Анан баягы бир мындай бир баягы аралыкта болсо дагы бир байланыш болот окшойт го, ошо Нуркан айыңыздар менен эми кийин табыштык да. Бирок ошо Нуркан айыңыздардын бала кезимде Энеме деген ырын эле мен өзүм Тайна Таятанын колунда өскөм да. Анан кийин
апам баягы улгайып калган киши, анан кээде көбүрөөк ооруп калганда анан ошо апама баягы менин адам болуп калып таанышым ошо тайнемдин үлүшү чоң да. Анан кийин ошо тайнем арнап эле ошо Нуркан агайыңыздардын билбейм да бул кишини, бирок ошо энеме деген баягы ыры бар эмес беле. Ошо Нуркан агай кийин ошо 13 жашына чыгарган кийин билип жүрөм. Жана аттиңай кандай бакыт болор эле, бүгүн бир өз колуңдан токмок жесем деген Нуркан агайдын апам арнап ушуларды ырдап жүрчү элем. Анан кийин эми никени кайып буйруп Нуркан агайыңыздар менен баш кошуп калгандан кийин анан баягы бала күндө баягы ыр жандуулук болбой эле кой бербейт экен. Анан ошо Нуркан агайыбыз экөөбүздүн табышып калганыбызда да ошо чыгармачылык болуп калды окшойт. Себеби ошо мединститутта окуп жүргөндө ошол баягы ыр кружогуна бизди атайын комсомолдун атынан катыштырчу. Ал убакта комсомол деген бар эмес беле. Ошондон улам ошо чыгармачылык ошо биздин тагдырыбызды чечип койду десем ошо жаңылышпайт болушум керек. Анан Нуркан агайыңыздар эми азыр үйдөгү кичине анча мынча жаман ырчысы менмин. Демек үй бүлөңүздөрдө ырга шаңга бөлүнүп турат экен да. Жакшы, Нуркан агай, убактыбыз аябагандай кыскарып баратат. Ага карабай убакытты текке кетирбей сизден элибизди күттүрбөй бир жагымдуу чыгарма, дагы бир чыгарманы өзүңүздүн аткарууңузда сураналы. Эми азыр мындай да жана айтылып кетти. Менин ырларым көп тармактуу. Көп тармактуу, эл жерге, мекенге арналган, калган эми ушуларга арналган. Анан азыр биз мына ыр толкундары деп көлдө өткөргөн атабыз. Анда көл жөнүндө бир 7-8 обон чыгаргам илгертен бери эле. Алык Осмоновдун, Омар Султановдун, Урманбетовдун жана башка акындардын ырларын, Жалил Садыковдун ырларына чыгарган ырларым бар. Бала кезден эми азыркы мына көл толкуну деген ыр бар. Бул Жалил Садыковдун текстине жазылган. Бул 60-жылы чыккандар. Ошондо 58 жыл болобу быйыл. Ошондо şareti tolkunu Kanday kızı uşul gece kayık minip olturu Kanday kızı uşul gezde kayık minip olturu Göl tolkunu, göl tolkunu Bir ok bildim korkunu Sebebi bul koltuğumda Süygönümdür koltuğum Sebebi bul koltuğumda Süygönümdür koltuğum Göl tolkunu, göl tolkunu Yeke uğrup tolkunu Bir oksusu turap kaldı Biz dövüşkün jolkunu Bir oksusu turap kaldı Biz dövüşkün jolkunu Bir oksusu turap kaldı Biz dövüşkün jolkunu Баракелде, үнүңүзгө береке агай. Үнүңүз эч качан өчпөсүн. Сиздердей залкарлар менен канча сүйлөшүп, канча маектешсек да аздык кылат. Таң эрте убактыңыздарды бөлүп, биздин телекөрүүчүлөр менен, биздин элибиз менен көгүлтүр экран аркылуу баарлашалы деп бизге кызыктуу маек куралы деп келип бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо төрүбүздө күтүп алууга ар дайым дайынбыз сиздерди. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат. Сиздер да бар болуңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде мейманда актер, композитор, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыздын залкар кыргыз айымдарынын эталону Татуу Турсунбаеванын бир тууган агасы Нуркан Турсунбаев жана жубайы Жепара Турсунбаева эжекебиз болуп өттү.